Кыргыз Республикасынын баатыры эл акыны Сооронбай Жусуевке 100 жыл, алпакынды мааракелик салтанаты Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында мамлекеттик деңгээлде белгиленди. Анда акындын чыгармалары театралдаштырылып, ырлары тартууланды. Анын чыгармалары кыргыз элинин жүрөгүнөн өзгөчө орунду ээлеп, өмүр жолу эрдиктин жана мекенге берилгендиктин үлгүсү экенин Минкап төрагасы белгиледи. Улуу жеңиштин 80 жылдыгы жана акындын 100 жылдык мааракеси ар бирибизге тарыхты таанып, татыктуу урпак болууга чакырык деп билемин. Дүйнөдө ар дайым ачык асман, ар дайым тынчтык болсо экен деп тилейли. Улуу мурас улансын деп тилейли. Кыргыз улуттук профессионал адабиятын барандуу өкүлү, көркөм сөз өнөрүнүн чебери Сооронбай Жусуев бүткүл өмүрүн, талантын эл журтуна арнаган чыныгы патриот акындардын алды болгон. Мындай залкар инсандардын руханий мурастарын жаштарга жеткирүү бүгүнкү күндүн парзы. Аны калтырган чыгармалары мындан ары да элибиздин көкүрөк күчү болуп, келечек муундарга дем күч, руханий байлык болооруна ишеним чоң. Акындын кырчындай курагы кан күйгөн согуш учуруна туш келгендиктен алгачкы чыгармалары ошол аламатка байланышкан. 1943 жылы 18 жашында майданда жүргөндө биз жеңишчил жаркынга алдыга жүргөн ырлары чыккан. Алар элди мекенчилдикке үндөп, жаштарды ата журт үчүн кызмат кылууга багытталган. Мекенчилдикке болгон алгачкы биздин суугарууларыбыз ушул Сооронбай атабыздын чакырыктарынан, чыгармаларынан жаралган десем жаңылышпайм. Урматтуу агайын туугандар, албетте ушундай бийик тоолуу, алыскы өрөөндөн төрөлүп өскөн биздин чыгармачыл инсандар гана Кыргызда жалаң, бийик, ошо тоолорубуздай бийик, терең маанилүү чыгармаларды жазган. Улуттук адабияттын тарыхында ыр менен роман жаратуу чанда кездешет. Акындын мындай таризде жазылган Курман Жандатка романы мамлекеттик токтогул сыйлыгына татыган. Ал улуттук поэзияда эпика менен лириканы жуурулуштурулган акын болгон. 5 роман болсо ыр менен жазылган. Ошонун экиси теги Сооронбай Жусуевдин калемине таандык. Бери кайдимки Курман Жандатка тагдырына байланыштуу Курман Жандатка романы болсо, экинчиси Ысқақ Раззактын тагдыры деген. Бул эки тарих инсандын жашаган доорун, мезгилин ашкере бир психологиялык жактан ачып берген бир эпикалык деңгээлдеги кыргыз адабиятынын бир ополтоодой бийик деңгээлге көтөрө алган эпик аканы. Кыргыз адабиятынын атасы аталган калемгер акын шакирттерине да жол көрсөтүп колдоо көрсөткөн. Кыргыз эл акыны Маркабай Аматов ага 19 жашында жолуккан. Анын бир топ китептерине баш сөз жазган. Сооронбай Жусуевич айтат, бир учурда айтты мага. Мен өмүр бою Маркабай сага сенин китептериңе, сенин ырларыңа баш сөз жазып келатам. Эмисе мынау менин китебиме сен баш сөз жаз деп, мен ушул акын агабыздын китебине баш сөз жазып калганыма да өзүм мындай кубанам да. Анан Сооронбай Жусуев бул устат акын болду. Өмүрүнүн соңундагы жаш акындарга чейин өзүнүн пикирин билдирип, гезиттерге, журналдарга жаштардын тушоосун кесип макалаларды жазып турду. Бул биздин баатыр агабыздын башка акындардан өзгөчөлүгү болду. Сооронбай Жусуев адамгерчилик бийик сапаты менен үй бүлөсүнө да үлгү көрсөтүп камкор болгон. Бир гана балдарына эмес, туугандарына да, жээндерине да жол көрсөтүп, мыкты инсан болуусуна көмөк көрсөткөн. Кийин биз студент болуп келдик. Бардык жээндердин бардыгы, себеби бул киши бир уул, 4 кыз эле, бир туугандар. Бардык жээндердин бардыгы ушул кишинин үйүнөн, ушул кишинин колунан тарбияландык. Бул кишинин адамгерчилик сапаты өтө күчтүү эле, өтө күчтүү. Баягы кичине дебей, чоң дебей, сыйлык мамиле жасап, жүрүш турушунун үлгүлүү сөздөрүнүн бардыгын боюбузга сиңирип чоңойдук. Көркөм сөз өнөрүнүн устаты, улуттун сыймыгы Сооронбай Жусуевдин 30дан ашык китеби кыргыз, 14-ü орус тилинде жарык көргөн. Ал 1925 жылы 15 майда Каракулжа районундагы Кызылжар кыштагында төрөлгөн. Алгачкы ыр жыйнагы 1950 жылы Эмгек күүсү деген ат менен басылып чыккан. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл акыны 3-даражадагы Манас орденинин ээси, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Эл акыны Сооронбай Жусуев 2016 жылы 4 февралда 91 жаш курагында дүйнө салган.
Өлкөдө Алпакындын 100 жылдык мааракесинин алкагында 100дөн ашык иш-чара өтөт. 3 күн мурун иш-чаралар жумалыгы башталды. 15 май таң эрте туулган күнүндө бейитине гүл коюлуп эскерилди. Анын алкагында сүрөт көргөзмө, республикалык илимий-практикалык конференциялар өтүүдө. Иният Эргешева, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.